Миңжигач айылындагы орто мектеп 2016 жылы адистер тарабынан жараксыз деп табылган. Мындан улам жаңы мектепке муктаждык жаралып, жаңысын куруу иштери 2023 жылы башталган. 2 жылда бүткөрүлгөн заманбап типтүү мектеп азыркы учурда окуучуларды кабыл алууга даяр. Жаңы мектеп 225 орунду мектеп түшүп атат. Кудайга шүгүр, бул мектебибиз 31 август күнү ачылып алында турат. Мектепте азыркы 225 орунду, биздин өз окуучуларыбыз 260-275 төгөрөгүндө болушат. Азыр өзүңүздөр көргөндөй заманбап, жакшы мектеп курулуп бүтүү алдында турат. Кудай буйрса, сентябрдан ушул мектепте окуу иштерин баштайбыз деп турабыз. Мектепте бардык зарыл болгон заманбап шарттар каралган. Кааналары кенен жарык, спортзал, ашкана, ошондой эле химия, биология жана физика сабактары үчүн кааналары лабораториялык жабдуулар менен камсыздалган. Муну менен окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун жогорулатууга мүмкүн болот дешет адистер. Burada андай шарттар жок болчу, даже препараттар жок болчу. Балдар билим алганда көбүнчө теориялык эле билимдерди алганда, эми практика жүзүндө билим алып, балдар келечекте мыкты адис болот деп ишенебиз. Лейлек районунун Тогуз Булак айыл аймагында быйылкы жылы республикалык бюджеттен 2 мектеп курулуп бүттү. Жаңы окуу жылына пайдаланууга берилүүсү күтүлүп жатат. Бул саамалыкты жергиликтүүлөр кубануу менен күтүүдө. Чынын айтканда буга чейин мектептердин абалы өтө кейиштүү авариялык абалда болгон. Бул 60-жылдары жылдары курулган мектеп болгон. 2 мектептен жергиликтүү тургундар көптөгөн жогорку бийликке кайрылып, алардын үнү ушул бийликке жетип, бүгүнкү күндө ошол тилектери ишке ашып, 2023 жылы ушул жаш тилек орто мектеби, ал эми 2024 жылы Наркоз Батыров атындагы мектеби курулуп башталып, мына буюрса ачылуу алдында турат. Ушул жылы Лейлек районунда жалпы 15 билим берүү тармагына тиешелүү курулуштар мамлекеттик казынадан каржыланган. Алардын ичинен 4 мектеп жаңыдан салынып, 3-өсү 1 сентябрда окуучуларды кабыл алат. Айжан Кубатбек кызы, Бакыт Саетов, жаңылыктар.